жалпы жолдары бар. Түштүк аймагында алгачкы жолу экономика боюнча доктордук диссертациялык кеңеш расмий ишин баштады. Бүгүн Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде өлкөнүн түштүк аймагында алгачкы жолу түзүлгөн экономика илимдери боюнча D082620 доктордук диссертациялык кеңешин уюштуруу жыйыны болуп өттү. Бул кеңеш түштүк аймагындагы илимий чөйрөнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Ушул илим изденип аткандар, илимге бут таштап, кандидаттык диссертациямды, докторлук диссертацияларымды жакташым керек эле деп, илим менен алектенген адамдарга шарт жаратып берүү максатында ушул Кыргыз-Өзбек эл аралык университети менен Ош мамлекеттик университеттин ортосунда биргелешип түзүлгөн диссертациялык кеңеш ачылды да, буйрук чыкты. Жыйындын жүрүшүндө кеңештин ишмердүүлүгү, илимий акниеттүүлүк, ачык айкындык жана сапат принциптердин негизинде жүргүзүлөөрү айтылды. Ошондой эле диссертациялык иштерди кароодо эл аралык талаптарды сактоо жана илимий изилдөөлөрдүн деңгээлин көтөрүү негизги багыттардын бири болоору белгиленди. Негизги багыттары бул тармактык экономика, аймактык экономика, улуттук экономика, менеджмент, финансы жана бук учет адистиктерин камтыган ушундай бир тармактык илимге багытталган чоң илимдин мындай чыйыр жолду деп коет го, ошо чыйыр жолду камтыган, ушунчалык бир эмгекти көп талап кылган диссертациялык кеңеш жумушун өзүн аткарат жана ошондой эле диссертациялык иштерди карайт. Жыйынга университет жетекчилери, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү жана Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы жогорку окуу жайларынын окумуштуулары катышты. Алар жаңы диссертациялык кеңештин түзүлүшү илимий кызматташтыкты кеңейтүүгө жана аймактар аралык тажрыйба алмашууга өбөлгө түзөрүн белгилешти. Сиздердин баарыңыздардын эмгегиңиздердин үзүрүнүн жыйынтыгында биз ушул биргелешкен диссертациялык кеңешти биздин университеттин базасында ачылып отурат. Ойлойм, Кыргыз Республикасынын экономикасынын, илимий экономикасына салымыңыздарды мындан да кошосуз. Сіздер регионалдык экономиканын бир көйгөйлүү маселелерин чечүүдө силердин ой пикирлериңер, сунуштарыңар сөзсүз иш жүзүнө ашат деп ойлойм. Андан тышкары ушул негизги биздин миссиябыз аркабыздагы илимий потенциалды бекемдөө, жаштарды илимге тартуу маселесинде дагы ойлойм 3 жылда силер зор эмгек жасап бересиздер. Эске салсак, мындан 15 жыл мурда Ош мамлекеттик университетинде түштүк аймактагы алгачкы диссертациялык кеңеш түзүлүп, экономика илимдери боюнча кандидаттык диссертациялар ийгиликтүү корголуп келген. Бүгүн ошол илимий салттын уландысы катары доктордук деңгээлдеги диссертациялык кеңеш өз ишин баштап отурат. Жаңы кеңештин ачылышы түштүк аймактагы илимдин өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп, өлкөнүн илимий коомчулугу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги ачылары күтүлүүдө. Лидаза Камчыбекова, Айбек Үсөн, Достук телестудиясы.